Баарына чексиз. Эмнелерге? Баарына. Мессенджерлерге, социалдык тармактарга, чалууларга, фильмдерге, сериалдарга, телеканалдарга. 4 жумага 550 сом. Шашылгыла, барыбыз кошулабыз. Переходи на О. Баарына чексиз. Ассаламу алейкум достор. Грэплингте неге күрөшүп атасың дегендерге айта кетейин кыскача. Грэплингте стаж үчүн күрөшүп атам. ММАны таштадымбы дейт. Жок, ММАны таштабадым. Хардкордо контракт бар. Чоң лигаларга урушам, контракт бар. Октагондо урушуп атам, анда контрактым бар. Грэплингте Мемин деген UFC'нин байыстары күрөшүп жүрөт. Азыр дагы UFC'де контракт бар, бирок грэплингте күрөшүп жүрөт. Например, Дамир Исмагулов, Казакстандын байысы, грэплингте күрөшүп утулуп калды. Контракт UFC'де контракт бар. Шарабулит, толтура Юсуп Раисов, Мемин деген профессионал, Мемин деген профто урушуп жүргөн байыстар күрөшүп жүрөт. Ошондуктан мен да күрөшүп атам. Анан айта кетчү нерсе, Кыргызстандын лигаларын колдошубуз керек да. Кыргыз спортсмендерчи кичине 2 бойго түшүп алып эле мен ал организацияда күрөшпөйм, бунда урушпайм дегендин ордуна, наоборот, Кыргызстандын лигаларын көтөрүшүбүз керек, биз көтөрүшүбүз керек. Мисалы, Казакстандын байыстары Казакстандын лигаларын көтөрүп жүрүшөт. Октагон, Найза дагы толтура организациялар. Ошол себептен өзүбүздүн байыстар, өзүбүздүн лигаларды көтөрөлү, колдон келсе урушуп беришке аракет кылалы. Ошол себептен биримдикте болсок, биз көп жерге барабыз, андыктан биримдикте бололу кыргыз элин. Ассаламу алейкум достор, TikTok'тогу достор. Мага көптөгөн суроо келет, UFC'ге качан чыгасың, комментарийге дагы, прямой эфирге кирсем дагы, жанагындай видеолорду группалар киргизгенде ал жактан дагы комментарийлерде көп суроо келет да. Кудай кааласа бүгүн түнү жакшы уйкуну бышырбай эртең менен эрте UFC'ге чыгам деп коем. Тамаша, Кудай буйруган күнү, Кудай насип кылса чыгабыз, насип кылбаса чыкпайбыз. Бардык нерсе Алладан. Аракет бизден, калганы Алладан. Ошол себептен биз аракеттен токтобошубуз керек. Мен обычный карапайым семьяда туулуп өскөм. Ушу даражага жеткизгенде Кудайга шүгүр кылам. Убагында мен грузчик болуп иштеп, обычный иштерди иштеп, тренировка кылып жүргөм. Азыр Кудайга шүгүр тренировка кылам. Ошол себептен аракет кылсак болот, бардык нерсе өзүбүздөн да. Аракет кылсак калганы Алладан. Ошол себептен аракеттен токтобошубуз керек. Анан мага көбү жазышат, менде возможность жок, UFC спортко кылганы депчи. Менде дагы возможность болгон эмес, эч кандай возможность болгон эмес. Иштегем, тренировка кылып, өзүм аракет кылгам. Так что аракет кылсак бардык нерсе болот. Ошондой эле достор, комментарий жазып, колдоп аткан мекендештерибизге чоң рахмат, Алла ыраазы болсун сиздерге. Кудай кааласа биз bundan да жакшы жерлерде урушабыз, иншалла. Сиздердин колдооңуздар менен биз көптөгөн жерлерге жетебиз. Всем ассаламу алейкум. Недавно увидел обращение перса к Самату, где он вызывает его на бой по ММА. Насколько вы знаете, Самат боксер, он не может принять этот вызов. Так как я его близкий друг, я могу принять этот вызов по ММА и надрать задницу персу. Перс, твой брат, я готов с твоим братом выскочить по кикбоксингу и с тобой по ММА и научить вас разговаривать. В последнее время вы слишком много разговариваете. За камерами вы там кричите, а когда вживую видитесь, у вас жопа играет. Так что, пацаны, ждите.